Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен, балдар. Баарыбыз сабакка даярданып күтүп отурабызбы? Азаматсыңар. Бүгүн силер менен биз адеп сабагын өтөбүз. Маанайыбыз жакшыбы, балдар? Келгиле эмесе, баарыбыз чогуу ырдайлы. Азаматсыңар, балдар. Кандай эмесе, келгилечи, мен макал айтайын. Силер экинчи бөлүгүн улап табууга мага жардам бергилечи, балдар. Жалкоонун жаны таттуу. Туура, эмгекчилдин аны таттуу. Кулдай иштесең, байдай жашайсың дейт. Азаматсыңар, балдар. Демек, бүгүн биз силер менен иштебеген тиштебейт деген теманы өтөткөнбүз, балдар. Ал эми сабагыбыздын максаты эмгекчилдик адамдын көркү экенин түшүнөбүз. Текст окуп түшүнүү менен оюбузду эркин далилдеп айтып бере алабыз. Жана ошондой эле эмгекчил, мээнеткеч болууга тарбияланабыз, балдар. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Балдар, адамдардын эң мыкты касиети болгон анын эмгекчилдиги, билим алууга дилгирлиги эң мыкты сапаттардын бири. Ал эми иштебеген адам баарынан куру калат. Азыркы базар экономикасынын шартында улам саат сайын өзгөрүү, жаңыруулар болуп жатканда иштеп, аракет кылып, алдыга умтулуу, жалкоо, бекер пост болбой, ар бир сабакты эң мыкты окуп, билимге умтулган жеткинчек максатына жетет. Ага бүгүндөн баштап аракеттенгиле. Бүгүнкү ишти эч качан эртеңкиге калтырбагыла. Баардык жумуш өз убагында бүткөрүлүшү керек. Үй тапшырманы убагында аткаргыла. Ата-эненин айткандарын дароо бүткөргүлө. Бош убакытта китеп окуп, көп нерсени таанып, билүүгө ынтызар болгула. Демек, айткан сөздөрүбүздү түшүнүү үчүн, балдар, даамдуу тамак деген текст менен таанышабыз, балдар. Эрлан үйдүн кичүү эрке баласы. Анын колу такыр бошобойт. Апасы бир жумуш айтса дароо шылтоо табат. Мектептен келери менен шашып кийимин алмаштырат да чаала була тамактанып, достору менен ойногону жөнөйт. Бир күнү апасы: "Балам, бүгүн дем алыш, огородко кол кабыш кыл", деди. Баласы дагы жалкоолонуп шылтоо айтты эле. "Кой, балам, чоңоюп калдың. Эмден эмгек кылганга үйрөнбөсөң, кийин кыйналып каласың. Тиги кошунанын сени менен тең Азатты карачы. Ата-энесине жардам берип, бөбөктөрүн карап, атасынын машинесин жууп оңдошот", деди. Иштебеген тиштебейт деген элде макал бар. Аган Канат сендей кезинде эле атасы менен кошо талаа жумуштарына үйдө мага каралашчу. Мына азыр өкмөттүн жакшы кызматында иштеп, экөөбүздү багып жатат. Апа баласына тамак берүүгө камданды. Эрлан тамактанууга отурду. Апасы ага ысык шорпо куюп берди. "Бул шорпону ичпейм, туздуу экен", деп кашыгын ыргытып туруп кетти. Апасы аны кыйнаган жок. "Мейли, кечкиге башка шорпо жасап берем", деп дасторконду жыйнап койду. Көп өтпөй апасы огородко чыгып, картошкаларды казып жыйнай баштады. Эрлан да апасына күн батканга чейин жардам берди. Кеч кирип үйгө киргенде апасы столго даамдуу тамак ашын коюп, шорпо куюп берди. Баласы тамактан бир кашык ууртап көрүп: "Ий, бул шорпо чынында эле даамдуу болуптур. Укмуштай сонун жыттанат". Ачка болгон бала бир табак шорпону ичти. Апасы ага жылмайып: "Бул шорпону сен жактырбай койгонсуң. Бирок сага абдан жакты.
Себеби сен кечке кайраттанып иштедиң. Иштеп эмгектенип жеген тамак даамдуу болот, деди. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Демек, мээнет кылган тамак абдан таттуу болот экен. Келгиле анда биз Ирланды мүнөздөп кластер түзөлүчү балдар. Ирланд кандай мүнөздөргө ээ бала экен гана айтып койгулачы. Туура айттыңар балдар, демек Ирланд жалкоо, бекерчи, тентек, оюнкарак, тил укпас жана шылтоону көп айткан бала экен балдар. Азаматсыңар. Келгиле балдар, силер мага төмөнкү суроолорго жооп бергилечи анда. Ирланд кандай бала экен? Ал апасынын акыл насаатына кандай жооп берди? Ирланд шорпону эмне үчүн ичпей койду? Кана жакшылап угуп жооп беребиз балдар. Анда баарыбыз төмөнкүрдө чогуу көркөм окуйлучу балдар. Денең соода эринбей, бекерликке берилбей, эркиң менен жумуш кыл, эринчек жалкоо дедирбей. Өнөрүң болсо өргө чап, кор кылбай асыл жанды бак, эрдин көркү эр менен, эмгегиң менен элге жак. Жашыңда кылгын мээнетти жалкоолонуп тартынбай, карды тойбойт адамдын кайрат менен иш кылбай. Балдар, бул Токтогул Сатылгановдун насыятында эмнелер жөнүндө айтылыптыр балдар? Силер түшүндүңөрбү? Өнөрлүү адам кандай болот дейт? Жалкоо адамдын курсагы эмне үчүн тойбойт экен балдар? Мына ушул суроолорго жооп беребиз. Жакшы балдар. Анда эмесе Бурима оюнун ойнойбуз. Мында силер калып кеткен тамгаларды ордуна коюп окуйсуңар. Иштебесең тиштебейсиң. Ак эмгек керек. Жашка. Иштеп бербейт ишиңди сен үчүн бирөө. Башка. Азаматсыңар. Мынакей балдар, силер бүгүн сабакка абдан жакшы катыштыңар. Эми үйгө тапшырма, аракет кылсаң берекет деген темада аңгеме жазып келгиле. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.